Başçını mıқты таңдап алған болсақ, мықты başçını қандай таңдаймыз? Мықты başçı егер де мынау суға, ушул суны құйған жердегі бұлақ таза болса, ушул су таза болады. Егер бұлақ кирдеп тұрған болса, мынау шишені бөтелкені қаншалық жуып ошоға су құйбаңыз, бәрібір арам су құйылады. Бұлақ кім? Бұлақ ел. Қантип бұлақ болып отыр? Шайлоо мезгилинде бийликтин курамын түзүп аткан ел болуп атат. Елибиз кантип шайлап атат? Кече мына өткөн 1 жылдык баштагы шайлоодо бүтүн Кыргызстан саясий партиясы 6 миллион сом сактады. Анын дагы 5 миллиону күрөө. Калган 3 партия бүгүн башка аттар менен келип атат. Чапандары башка. 1,5 миллиард сом чачты. Ал Борбордук шайлоо комиссиясынан эсептен өткөргөнү гана расмий түрдө жарыялаган. Алайга келип шагыл төккөн, ат чаптырган, улак берген, топ чаптырган, аксакалдардын муруптары менен сакалдарын бошо майлаган, энелерибизди анча-мынча кафе-ресторандарга чакырган, анан шайлоого баратканда мынага чай ичип койчу деп чөнтөккө салынган акчаларды эске албаганда. Эгер ошолордун баарын эске алсак, биздин бүтүн Кыргызстандын 6 миллион сомуна ошол башка партиялардын баары биригип 5 миллиард сом ыргытышты. Эсептегилерби? Ошол 5 миллиардты 6 миллион мутту деп айтып атам мен. Эмнеге? Себеп ошол 6 миллиондун мына калк, сиздер напсиге берилип кетпестен, шайтандын азгырыгына берилип кетпестен, алардын чачкан акчасына азгырылып кетпестен, бүтүн Кыргызстанды таңдап колдоп, 7%-дык тосмодон секиртип өткөрүп койгон сиздер. Мына өткөндө бизге ушул Алай районунда мен өзгөчө бардык республиканын жеринде баса белгилеп айтып келатам. Ушул жерден талапкерибиз болбой калганда, көзөмөлчүлөрүбүз, байкоочуларыбыз болбой калганда дагы ушул жерде аябагандай көп добушту колдоп бердиңиздер сиздер бүтүн Кыргызстанда. Бул не дегенди билдирет? Биздин жүрөгүбүз таза, биздин колубуз таза, биз арамдыкка барбайбыз, бирөөнүн акчасына азгырылбайбыз деген позиция деп билебиз. Президенттик башкаруу деген бул журт башчысы болуу керек. Ал баарына тегиз болуу керек. Анын колу таза, ою таза болуу керек. Артында калбыры болбош керек. Эч нерсени менчиктештирбеген болуш керек. Бирдемени менчиктештирип алып бир жака сатпаган болуш керек. Ар кандай бир күмөндүү иштерге аралашып барып, азыр биздин кошмо мамлекеттер айтып атпайбы? Сендерде үлкен киши болуу үчүн түрмөгө отуруу керек кой деп. Мана караңыздар, не деген бүлкү бул? Ар бир министр болуш үчүн түрмөдөн чыгыш керек деп айтып атат. Биз ошондой өлкөгө айланып калдык. Тилекке каршы. Бирок ошол президенттин бардык ыйгарым укугун карап турган, көзөмөлдөп турган жогорку кеңеш болуш керек. Эсиңиздерде болса керек. 95-жылы ушул жерге Абсамат Масалич менен келгенбиз. Аксакалдардын эсинде барбы? Ошондой декабрь айында келгенбиз. 25 декабрда Бекмамат Осмонов экөөбүз ушул жерде сүйлөгөнбүз. Кимдин эсинде бар? Аябай суук болуп турган мезгилде. Президенттик шайлоо болуп аткан мезгилде. Ошондо биз Аскар Акаевди чакырчу дедик. Ал киши келип, трибунага туруп, бардык депутаттардын суроолоруна жоопту берет эле. Соңку 10 жылдан бери, 15 жылдан бери бир президентти көрүңөр, жогорку кеңеш чакыра албайт. Президенттин жардамчысы чакырса депутаттар ошол жерде тизилип калып атат чөгөлөп. Неге? Себеп ошондой азаматтарды шайлап берген биздин элибиз бечара болуп атат. Алардын куйругу бар, кармаганда тызылдата турган. Чакырат келет. Ошон үчүн көз карандысыз, сабаты бар, өз укугун өзү билген, көрүнгөндүн алдында чөгөлөбөгөн жигиттерди, кыздарды парламентке алып барган болсо, парламент күчтүү болгон болсо, ал өзүнүн конституциялык укугун толук аткарса, көзөмөлгө алып турса, мыйзамдардын аткарылышын өкмөттөн сурап турган болсо, өкмөт эмес президент ошол жерде титиреп турчу да кезинде. Бизге келгенде абайлачу да президент. Азыр майдаланып кеттик. Акимден баштап министрине чейин майдаланып кетти. Биз сиздерге элестеткилечи, мындан бери 20 жыл баштап, же мына коммунисттердин доорунда
Ошол министрдин орун басары bu kadar süt çıgat деген министр тирүү калчу беле ошол мезгилде? Я азыр кайра хайп кармап атпайбы, популярдуу болуп атпайбы? Же ошо билим берүүнүн министри Тарсиятты өзгөн районуна алып барып, Баккен областына кошуп салды. Министр билим берүү министринин орун басары. Ал кантип экзамен алат? Кантип мугалимдерден талап кылат? Кантип сабак берет ал? Байкап атасыздар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Алар кайдан чыгып атат? Ошол баягы биздин айылдан экен, биздин жигит экен, биздин кыз экен дегендин кесепетинен чыгып. Туугандар, парламентке күрөшүш үчүн барбайт. Улак чапканда, күрөшкөндө, же баягы кандайдыр бир башка иштерди жасаганда айтып атышыптыр да. Улакты чапкан бул кыргыздын керемет касиети. Эр азаматтар чабат, накта темир балгандар чабат. Биз мисалы мени аттын үстүнө отургузуп койсо, алар чапкан улактын шыйрагын да чаба албайт. Ар бир жерде өзүнүн адиси отуруш керек. Кандай дейсиз? Мыйзам чыгаруу жыйыны болгондон кийин ал жерде мыйзам эмне экендигин билген, ал мыйзамды алсак кандай зыяны бар же пайдасы бар, ошону сүрүштүрүп түшүнгөн киши болуш керек. Президент деген дал ошондой азамат жигиттерди, кыздарды, анын саясий көз карашы дал келеби, дал келбейби, биз 6 миллион калкпыз, саясий көз карашым дал келбесе дагы ошол азаматтарды өзүнүн адистиги боюнча мыкты болгон болсо ордуна коюш керек. Мал чарбасын билеби, кой. Каржы маселесин билеби, кой. Тоо таш, кен байлыктарды билеби, коюш керек. Анан бул мага жагат, бул менин балдызым, бул менин жээним деген позиция менен кетпеш керек. Президент адилеттүү болсо, ошондо накта президенттик башкаруу бизге жагышат. Себеби биздин ата-бабалар айтып кеткен экен. Багы бар элдин башчысы бир дейт экен. Шордуу элдин башчысы миң деп. Biz ошо шордуу эл болуп атабыз. Кечилес көбүрөөк жооп бердим, бирок түшүндүрүш үчүн айтканга туура келди. Барбы суроолдар? Барбы суроо? Я. Калоону ки. Аягы. Баары түшүнүктүү го дейм. Мына ошол технологиянын өскөн заманынын рахаты ушул болду. Башта суроолор аябай көп жаап кетчүлөр. Азыр ушул телефондон эле карап бардык суроолорго жоопторду угуп алып атасыңар, жетиштүү болуп атат. Биз эмне үчүн келип жолугушуп атабыз? Бизге келбей койду деген сөз болбосун деп. Эгер кокустан Кудай сактасын, мен алайга келбей калсам, сиздер айтмаксыздар да, бир келип кетсең, ушундай жакшы болмок эле да деп коесуңар. Мына мен өзүм ичимден сыздап калам. Мама жерде Айшатам отурат. Сармоголдон келиптир. Ассаламу алейкум айтты. Азыр көрүп атам сизди. Ошо Сармоголдон. Ушул Айшатам дагы телефон чалганда айтат да, Сармоголго бир токтоп өткүн а дейт. Эл күтүп ата берсем, жүдө күтүп атат да деп коет. Күтпөй ата эле өзү үйүнө киргизип бир кесе чай бериш үчүн мени токтотот да. Мына касиети кандай керемет биздин кыргыздар. Токтоп кет дейт. Короосунда бир эки койсуз турган болсо ошонун бирөөсүн сое коет. Мен ыңгайсыз сезем ошондо. Туура эмес болуп калды дейт. Анан келбей койду, бизге тийип кетпеди деген сөздөн коркобуз дагы. Мисалы сиздер тойго чакырат. Тойго кагаз келгенде кубанып кеткен кыргызды көрө элетмин мен. Туурабы? Кабак түшөт. Той күйгүздү дейт. Эркектер ушинтип айтат. Аялдар айтат, чажатты дейт. Эмнеге кыйнайсыңар анда бири-бириңерди? Неге? Сөзсүз. Эми бизге келди деп биз дагы барышыбыз керек да деп коесуң. Эмне кереги бар? Алганбыз да, алганын бермеyi бар. Ошо азыр шайлоодо аласыңар дагы, эртең бермеyi бар. Кантип берет? Биздин чөнтөгүбүздөн алып берет. Алар чоң атасынан калган сандыкты тапкан эмес. Ар бир нерсени алганда ойлош керек. Ошонун бермеyi бар эртең. Тойго чакырды дегенде жакшы нерсе да бул. Сүйүнүп, кубанып барбайсыңар да чекеңер жазылып. Үн күйүп, сен барып койчу деп, бар ана балаңды жиберип кой, баягы кошумчаны берип койсун деп конвертти ороп берип коесуңар.
Ошого кубанбайбыз. Биз деле шайлоо башталыптыр дегенде ошого кубанбайбыз. Шайлоочуларга баратыптыр дегенде түкүнчү келатыптыр деп силер деле кубанбайсыңар. Ошондо бири-бирибизди алдап келе жатабыз. Аллах насип кылып жеткен жерге жетип калган болсок биз мүмкүн болушунча шайлоону азайтабыз. Мүмкүн болушунча. Колдон келишинче. Мына ушул айыл кеңештерине башта коммунисттер мезгилиндегидей кылып, бийликтин баарын жергиликтүү айылдык кеңештерге берип, райондук кеңештерге берип, жогору жактан тек гана 3 маселени камсыз кылып туруш керек өкмөт. Бул эмне? Чегара маселеси, тышкы коопсуздук, ички коопсуздук, баягындай ууру кескилерден бүт баарын тазалап тура турган, таза коомду кура турган. Үчүнчү маселеси бул жетим жесир мунжумайып, бейбечаралардын көз жашын агызбаган, ошолорду ата-энесинин мээримин кылып калкалап алган коомду түзүшүбүз керек. Бүттү калган жеринен эл бизден көз карандысыз болуш керек. Коркпош керек. Мен соңку кездерде уялам. Эмне болду десе, коркутуп, үркүтүп атат. Кайсы сөздөн үркүп кеттим, карасалаган көргөсүң. Өзү негиз адам үркөбү? Айшаттар. Сиз мына дүйнөдө экинчи орунда турасыз, аңчылык боюнча. Биринчи орунда бир англичанин турабы? Экинчи орунда ушу киши турат, мына Сарымоголдон ушу Айшаттан турат. Баягы эң мүйүзү чоң аркарды атып алганды боюнча дүйнөдө экинчи орунда турат ушу киши. Канчага чыктыңыз? 83-кө чыкты. 2 жыл башта барсам, балам эртерээк айтып койсом, мен ушу тоого чыгып бир нерсе атып келет элем дейт. 82деги киши. Караңыздар. Талапкер Адахем Кимсенбаевичке суроолор дейт. Мамлекеттик ишканаларда тендер аркылуу арзан буюмдар кымбат сатылып алынганына, курулуштар сапасыз курулганын байкайбыз. Суроо: тендер системасы боюнча оюңузгандай, тендер боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизсе болобу? Болот, киргизишибиз шарт. 100 000 сом акчаны иштетиш үчүн айыл өкмөттүн башчысы не деген азаптарды чегет? Ал тендерин өткөрүп, бардык шартын аныктап, республикалык же областтык гезитке жарыялап, анын жыйынтыгын чыгарганча күркүрөгөн күз келет да, кылычын картмак кыш келет. Ал жерге көмүрдү тездетип, августта түшүрүш керек. Мектептин директору эмне кылыш керек? Район билим берүү башчысы эмне кылыш керек? Бишкекти күтүш керек. Мен жана айттым го, айылдык кеңештин депутаттарына мүмкүн болгон укуктун баарын бериш керек. Биз райондук кеңештин депутаттарын кайрадан калыбына келтирип, областтык кеңештин калыбына келтиришибиз керек. Болбосо бийлик элден биротоло ажырап калды. Владимир Ильич Ленин бекер айткан эмес, бийликтин баары кеңештерге деп. Вся власть советам деп. Кеңештерге берилгенде демек кимге берилип атат? Калктын өзүнүн колуна берилип атат. Мына ушуну биз бекемдешибиз керек. Мен айткан куржундун эки көзүнүн бир көзү ушул элдик көзөмөл, экинчи көзү тегиз болуш керек. Бийлик каккан казыктай болуп кызматка кишини дайындаш керек. Ошол дайындалган киши кандай иштеп атканын калк эл өзү көзөмөлгө алып алышы керек. Буюрса бийликке барсаңыздар, банктардан берилүүчү кредиттердин пайызын төмөндөтө аласыздарбы дейт. Мен негизи банктардан кредит алууга каршымын, пайыз алганга да каршымын. Мусулман өлкөсүбүз деп жашап атабыз. Мусулманчылыкта пайыз алган бул төр кечирилгис күнөөлөрдүн бири. Үстөк, сүткорлук деп коет. Үстөк жеш. Бул өтө оор маселе. Буга жооп бериш да өтө кыйын экен. Какшап жүрүп дагы чубак. Ажы кетпеди. Үстөккө пул алгандан чатак нерсе жок да бизде. Азыр биз ошол кредит алып той өрүп атабыз. Кредит алып Москвага учуп атабыз. Мен өткөндө Москвага биздин кыргыздардын чакыруусу боюнча баратсам, бир аябай чоң самолет бар. 500 ишип атат, канча ишип атат ошол чоң самолет. Boeing 777 деген самолет бар. Ошонун бизнес классы деп коет. Алдында чалкалап өзүм отуруп кетесиң. 42 орундук бар экен. 42 орундукта бир дагы орун бош эмес экен. Карасам, бүтүндөй спортивка кийип алган балдар кетип атат. Булар кандай болду? Анын баасы алайда тайдын баасы канча? 20-30 жетпейт экен. 3 тай сатышыңыз керек да. Bir самолетте учуш үчүн.
Ошол менен кетип баратат. Анан мен айттым, жигиттер, кандай бул бизнес класс менен кетип баратасыңар десе, кредит алдым дейт. Кредит алдым дейт. 100 000 сом кредит алдым, 70 000 сомуна билет сатып алдым, 30 000 менен мектепке кетип баратам дейт. Мына. Ошон үчүн банктарды биз башка системага киргизишибиз керек. Бизде теңшерик деген түшүнүк бар эле. Бизде чааракер деген түшүнүк бар эле. Бар беле ошондой түшүнүктөр? Мандикерден жогорураак турат чааракер деген. Мандикер оокатта иштейт, чааракер эмнеге иштейт? 4-төн 1 бөлүгүндө иштейт. Унутупсуңар аксакалдар силерге. Теңшерик деген теңине иштейт. Мына ошол тапкан оокаты адал болчу. А биз жигит айтып атпайбы? Казинонун акчасы, арактын акчасынан адалыраак болсо керек деп. Айма жок. Экөө бирдей. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курууга каршы эмессизби? Темир жолду Алай аркылуу өткөрсө болобу дейт. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу канча президент кетти ушуну курам деп? Канча президент кетти? Курулай ойду, кыялды токтотушубуз. Бул жол курулат качан? Эгерде биз аларга кызыктар болсок. А биз кызыктарбызбы? Бүгүнчө жок. Аларга эмес, биз кошуналарга да кызыгыбыз жок болуп турат. Себеп биз эртең эмне болуп кетишин билбеген өлкөбүз. Кудай сактасын, мына шайлоонун дагы биз эле эмес, кошуна мамлекеттер дагы тынч жатпай атат. Уйкусу тынч эмес. Булар дагы эмне болуп кетер экен деп. Шуну карашыбыз керек. Негизи өзү темир жол маселеси өтө көйгөй маселе. Бул перспективалуу маселе, келечекке өтө керектүү маселе. Биз кичинекей өлкөбүз, биздин өнөктөшүбүз куржунубузда акчабыз калбай калганда карыз берип турчу деп бара турган жерибиз бирөө гана, бул Россия. Бул стратегиялык маселе. Кыргызстан өзү жеке чечип кое алчу маселеден бир аз алысыраак. Биз эгеменбиз деп канчалык кыйкырган менен бир аз түшүнүктүү болуш үчүн айтайын да. Эшикке чыкканда, көчөдө жүргөндө же базарга барганда жигиттик кылып бар-барака деп колду берип кое бересиңер. Үйдө контролер бар. Эми өткөндө мындай болуп кызып кетип айтып койгон экенмин, кечиресиң деп барып кайра кечирим сурап жүрбөңүлөр жана. Үйдө бар кожай. Ушундай бураганда айткан сөзүңүздөн кайтып Ошол сыяктуу бардык өлкөлөр менен сабаттуу, биз өз кызыкчылыгыбызды бирөөгө алдырбаган позициялар менен кызматташышыбыз керек. Сөзсүз кызматташышыбыз керек. Бирок Кытай тараптан алардын стандарты башка, темир жолдун стандарты, Россияныкы башка. Түшүнүңүздөрбү? Россияныкы бир 7-11 сантиметрге кененирээк. Буларчы узкоколейка деп коет. Менимче эртең бүрсү күнү бир Кудайдын буйруган күнү Кыргыздын сабаттуу жигиттери, кыздары келип калар. Сабаттуу жигиттер. Эки тарабы менен бирдей сүйлөшүп, бирдей тең ата позицияны ээлей турган азаматтар келер деген үмүт менен жүрөбүз.